Бұл Нұрньюз маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы, алдыда күндүн негизги окуялары. Кара Суу районундагы жол кырсыгы 7 кишинин өмүрүн алды. Каза тапкандардын 3-өө эркек, 4-өө аял эле. Коррупция менен күрөшүүгө кандай аракеттер жүрүүдө? Бүгүн президенттин катышуусунда коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин биринчи отуруму өттү. Борбордо 3000 сомдон көмүр сатылууда. Арзан болгондугуна байланыштуу кезекке жазылгандардын саны 800гө чаңылды. Өкмөт ушуну камсыздап атат дейт. Эч кандай жалган таратылып атат же жок эмес экен, бар экен. Эми бирок аны күтүшүбүз керек. Эмне кылабыз эми, кырдаал ушундай болуп атпайбы? Токтогулдун Тоо Мүнөз эли Азаттык партиясы менен Үгүт Кербени Токтогул өрөөнүндө болуп, эл менен эркин форматта жолугушуу болду. Азаттыкка кыргызым кантип жеттиң аттар. Бишкек-Ош автожолунда жол кырсыгы катталып, 7 адам каза тапты. Кырсык Бишкек-Ош жолунун 661-чакырымында Кара Суу районунда болгон. КамАЗ, Мерседес Спринтер жана Nexia автоунаалары кагышкан. Каза тапкандардын 3-өө эркек, 4-өө аял. Дагы 6 адам Ош облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө, 3 бала балдар ооруканасына жаткырылды. Учурда кырсыктын себептери иликтенип, каза тапкандардын жана жаракат алгандардын аты жөнү такталууда. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы маалыматында Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 30%га көп катталган. Жол кырсыгына набыт болгондор жыл башынан бери 500дөн ашты. Транспорт жана жолдор министрлигинин автоунаа, суу транспорты жана салмак габариттик көзөмөл агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгынын транспорттук көзөмөл пунктунун жооптуу кызматкерлери кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алардын иши жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен териштирилип жатканын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, Көктала транспорттук көзөмөл пунктунун айрым кызматкерлери оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан акча талап кылып, системалуу түрдө каражат алып тургандыгы айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дастан Бекешевдин шайлоо штабы үгүт ишине окуучуларды пайдаланганы аныкталганын билдирди. Атайын кызмат бул окуяга байланыштуу жаза кодексинин 194 беренесинде каралган шайлоолордо же референдумдарды өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу, шайлоо мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүш иштерин териштирүүдө. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Бекешевдин шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары келишим түзбөстөн үгүтчүлөргө финансылык каражаттар төлөнгөндүгү аныкталган. Конституциялык мыйзамдын 22 беренесинин 15 бөлүгүн бузуу менен 18 жашка чейинки курактагы өспүрүмдөр Кыргызстандын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Бекешевдин үгүт иштерин жүргүзүшкөн деп жазылат УКМК тараткан маалыматта. Аталган кызмат талапкер Дастан Бекешев иштин жагдайлары боюнча өз ыктыяры менен көрсөтмө берүү үчүн УКМКнын органдарына келгенин, иштин жагдайын аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын кабарлады. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин биринчи отуруму өттү. Ага жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Иш-чарада кайсы маселелер көтөрүлдү, аны чечүүнүн кандай жолдору каралды? Кийинки сюжетте айтып беребиз. Чуу дегенде эле президент Садыр Жапаров шайлоого байланыштуу мыйзам бузуулар боюнча кеп козгоду. Анда ал таза шайлоо өткөрүү үчүн бийлик чечкиндүү кадамдарга барып жатканын айтты. Эгер кайсы бир жаран же талапкер шайлоо мыйзамын буза турган болсо, ал сөзсүз жоопкерчиликке тартылат. Ал тургай эркиндигинен ажыратылып калышы мүмкүн экенин эскертип келет. Азыр шайлоо башталып атат, шайлоо болуп атат, процесс жүрүп атат. Эми мен аттарын айтканга туура эмес болуп калат. Бир талапкер жаш балдарды колдонуп, жаш жетелек балдарды, мектептин балдарын колдонуп, ушундай суракка барып атат. Ошол талапкер мыйзамдуулукту, анан коррупциянын тазаланып жок болушун тим эле булбулдай сайрайт. Бирок өзү ошого барып атат. Мына ушундай да адамдарыбыз жок эмес. Эгер өзүң бирөөнү сындаганды билсең, өзүң сынга алынбаганга аракет кыл да. Ошондой кылып иште да. То есть саясатчылар дагы, блогерлер дагы, журналисттер дагы чыныгы ниетиң менен күрөшүп атсаң, анда өзүң таза бол. Өзүң да таза бол. Ошондой эле өлкө башчы коррупция менен күрөш катуу жүрүп жатканын белгиледи. Ал үчүн башкы прокуратуранын алдында атайын тергөө башкармалыгы түзүлгөнүн билдирди. Бул кызмат мындан ары коррупцияга кириптер болгон жарандардын маселесин карайт. Андай болбосо иш илгеринки жүрбөй, жемкорлуктун кучагы чиеленип кетти. Мындай көрүнүш жерлерди трансформациялоо жаатында да байкалууда дейт. Мындай
мындай жагымсыз көрүнүштөрдү болтурбоо максатында жерди трансформациялоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ошондуктан жерлерди инвентаризациялоо маселесин жана жерлердин бардык категорияларынын акыркы реестрин аныктап, тактап бүткөрүү зарыл. Жерлерди трансформациялоодо мурунку келтирилген каталарга жол бербей, буга чейинки трансформациялоонун сабактарын эске алуу абзел. Өзгөчө Бишкектин айланасындагы жерлерди трансформациялоо боюнча көптөгөн коррупциялык схемалардын бети ачылууда. Жыйында башкы прокурор Курманкул Зулушевго да сөз берилди. Ал темага улай бир катар иштер жүрүп жатканын белгиледи. Өлкөнүн өнүгүшүнө тоскоол болгон коррупцияга каршы аракеттенүү прокуратуранын негизги максаты экенин айтып, буларга токтолду. Мындан сырткары фактически канча биз укугун коргодук. Бүгүнкү күндө жүздөгөн ишкерлердин укугун коргоп атабыз. Бизнестерин тартып алуу, же болбосо бизнеске тоскоолдук кылуу, инвесторлордун укугу боюнча бир нече иш-чаралар жүрүп атат. Ошонун алкагында прокуратурага келип, арыз менен кайрылуу убактысын кетирбесин деп барыңыздарга маалым, биз бир нече жолу муну жарыялап атабыз, билесиздер. Интернет прокуратуранын сайт бар. Сайтка прокуратурага келип арыз жазыштын да кажети жок. Сайтка арыз менен кайрылсаңыздар, бир күн ичинде биз текшерүүгө жетип атабыз. Жыйында бир катар сунуш пикирлер да айтылды. Жемкорлуктун азабы карапайым калкка эле барып тийип жатат. Ошондуктан көтөрүлгөн маселе ушул жерде калбай, иш жүзүнө ашышы керек. Болбосо эл коррупция менен күрөш жүрүп жатканын угат, бирок жыйынтык көрбөй эле дейт. Ушул азыр коррупцияны күрөшүү деп айтып атабыз. Бул мындай да, эгер 30 жылдык саясат, 30 жылдык эгемендик саясаттын ичинде саясатчылар гана эмес, ошондой эле коомчулук деле аң сезим менен коррупцияны бир системалуу түрдө кабыл алып калышкан. Бул мындай жөнөкөй адат болуп калды да. Мейли коррупционерлердин отургузуп, жоопкерчиликке тартып, алар кээ биркилер картайып саясаттан кетет. Бирок жаштар менен, өсүп келаткан коомчулук менен иш алып барыш керек да. Ушул жагынан азыр Алмаз ага айтып кеткен, жаштар менен өтө кылдаттык мамиле кылып, коррупция деген эмне? Коррупция кантип туруштук бериш керек? Коррупция кантип жоопкерчилик тартат? Ушунда бир концепциясын иштетип, мектептен башталабы, студенттерден башталабы, ушундай бир жаштардын арасында аң сезимди өзгөртүү саясатты жүргүзүш керек. Ушул жерден айта кетчү жагдай. Мегаком боюнча эл аралык сотко берген компанияны Кыргызстан утуп алыптыр. 10 жылдап бүтпөй жаткан иш 1 жыл аралыгында бүткөнүн билдирди. Бул эле эмес, буюрса кумтөр боюнча да соттонутабыз. Ал үчүн далилдүү фактылар бар. Анткени эл аралык сотто экологиянын, жаратылыштын, мөңгүлөрдүн талкаланышына жүрөгү менен күйгөн адамдар отурат, дейт президент. Жоодар Бузумов, Данияр Чарбеков, Нурньюз, Бишкек. Кыргызстанда кыйноолорго каршы бир айлык башталганын кыйноолорго каршы улуттук борбор билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, өнөктүк алкагында 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүнө карата жабык жайларда кыйноолорду алдын алуу боюнча бир катар иш-чаралар уюштурулат. Укук коргоочулардын айтымында, Кыргызстанда кыйноо фактылары негизинен кылмышка шектүү адам жаңы кармалганда милиция бөлүмүндө катталат. Ички иштер министрлиги мындай окуялар жок эмес экенин, кызматкерлер арасында түшүндүрүү иштери жүрүп турарын билдирип келет. 1948 жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынган. Жалал Абад шаардык кеңешинин кезексиз сессиясы өтүп, коомдук транспорттун жол кире маселеси талкууланды. Жыйындыгында бааны мектеп окуучуларына 5 сом, пенсионерлерге 8 сом, ал эми калган жүргүнчүлөр үчүн 15 сомго көтөрүү сунушу колдоо тапты. Буга күйүүчү майдын жана автоунаа тетиктеринин баасы кымбаттаганы негиз болгонун айтылды. 15 ноябрдын кечинде бул бааларга нааразы болгон айдоочулар пикетке чыгышты. Алар окуучулар менен пенсионерлер үчүн жол кирени 10 сомго көтөрүүнү талап кылып жатышат. Жергиликтүү бийлик айдоочулар менен жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жалал Абад шаарында кичи автобустар мектеп окуучулары үчүн 5 сом, пенсионерлерге 8 сом, ал эми калган жүргүнчүлөр үчүн 10 сомдон жол кире алып келет. Ушул күндөрү шаарда 150дөн ашык кичи автобус жүргүнчүлөрдү тейлеп келет. Эми тирлик дагы бар, андан башка патент бар, соцфонд бар. Шулар бар, эми бере турган нерсе көп. Азыр бир дөңгөлөгүн 7000 сом. 4 дөңгөлөк алыш үчүн ошондо эстөө 20, качта 30 миң алып атабыз. Биздин расход бар, балачканы багыш керек, анан той топур бар, анан сырткары
кийим кылыш керек бир сире өзүбүзгө. Жүрүк жарандарга 15 сомдон, ал эми болгону ошол мен ынанганым окуучуларга 5 сомдон, пенсионерлерге болсо 8 сомдон деп калтырылды. Биз аны эми колдоп беришти депутаттар, мен каршы чыктым. Бирок ошол эле учурда, ошол күндүн кечинде эле наразы тараптар чыгып, жок, окуучулар менен пенсионерлердин жол киресин 10 сомго көтөрүп бересиңер деген талапты коюп чыгышты. Бул акылга сыйбаган көрүнүш да. Мисалы бүгүнкү күндө мына Бакыйган Ош шаарында азыр жол кире көтөрүлүк 10 сомдон бойдон келатат. Эми азыр экономикалык каатчылык. А депутаттар биз эмне үчүн шайландык? Ошол үмүт кылып шайлашты да акыры. Ушуга окшогон нерселердин көтөрүлүшүнө таптакыр каршымын. Мейли жалгыз болоюн, бирок каршымын. Тамак коопсуздугун камсыздоо максатында Баткен шаарында коомдук тамактануучу жайларга атайын рейд жүрдү. Анда айрым ашканалар эрежени сактаса, айрымдары сактаган эмес. Мындан сырткары электр энергиясынын иштетилүүсү, өрт коопсуздугу сыяктуу ар тараптуу текшерүүлөр жүрдү. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Мирадилова улантат. Баткен шаарындагы жарандардын тамак аш коопсуздугун алдын алуу максатында Баткен шаардык мэрия, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү, Баткен электро тармактар ишканасы, Санапит көзөмөл борбору менен биргеликте калаадагы ашканаларга атайын рейд жүргүзүлдү. Анда ар бир кызмат өзүнүн тармагын карап, айтор коомдук тамактануучу жайдын тазалыгынан тартып, электр жарыгы, өрт коопсуздугу сыяктуу бир катар жагдайлар көзөмөлдөн өттү. Бишкек шаарында, Жалал Абад шаарында көп адамдар ууланып, отравление болуп, ошонун себебинен бизде дагы ушундай эмелер чыкпасын деп, ушулардын санитардык абалын гана текшерип атабыз да. Көрүп, мына өрт коопсуздугу боюнча, бул экинчиси, үчүнчүсү жагы болсо, мына лимитти сактоо боюнча, башка бардык плита иштетишет, башка иштетишет, ушунун өрт коопсуздуктарын карайык деп уюшуп, ушунун бардык ишкана тармактары келип өздөрүнүн эмесинче карап атышат. Арендага алып иштетип атабыз, акана. Биз ошонун аркасынан нан жеп атабыз, балдарды багып атабыз. Мындай иш аракеттерди айрым ашкана ээлери туура кабыл алышкан жок. Түтөтүп мен кара түтүн жутуп, şu тамак даярдап элге берип атам, шаяка берип атам. Азыр чыныкы нан таап жеп атасыз, үйдөгүңүздү багып атасыз. Келип алып жеп болуп эле камерага тартып эле телевизор немеге чыгарыштын максаты эмес да. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жарандарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырык жасап келишүүдө. Ага ылайык Баткен райондук электр тармактары кызматы ашканалардагы электрдик абал өтө жакшы деп баа бере алышпагандыгын айтышат. Көмүр отунга өтүүнү эскертишкени менен шаардын дээрлик бардык ашканаларында тамактар электр мештеринин үстүндө кайнап турат. Ашканаларга талаптын коюлганы бул жанагы жылытуучу системаларны электр энергия менен эмес, көмүр менен жылытууга же башка жылытууга, тамак аш жасоосуну башка электр энергия менен бышырбай, көмүр же отун, газдар менен колдонууга талаптар коюп атабыз. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери калаадагы ашканаларда өрт коопсуздугу сакталган эмес деп баа беришет. Буга өрт өчүрүү шаймандары электр тогунун башаламан жайгашышы негиз болот. Мындан улам рейд учурунда түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өрт өчүрүүчү баллондор жок. Өрттү таап кабарлаучу же өзү өчүрүүчү бир сигнализациялар орнотулган эмес. Электр чубагылардын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Электр чубагалары туура эмес орнотулган, күйгөн абалда. Эрежелер так сакталган эмес да. Анан биз тараптан өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан бир гана түшүндүрүү иштерин эле жүргүзөбүз. Калган башка иштер биз тараптан аткарылбайт да. Санапит көзөмөл борборунун кызматкерлери ашканалар тазалыкка коюлган талапты сактаганы жана сактабаганы да кездешет дешет. Адистер текшерүү иштерин жүргүзгөнү менен жеке ишкердикти коргоо боюнча киргизилген мораторийге ылайык чара көрүүгө убактылуу чектөө бар. Мындан улам тиешелүү кызматтар түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүштү. Баштап алганбыз, башка эмне? Баштаган болсоңуз онда маалыбай ишиңизди кылышыңыз керек да. Моратория токтойт да. Туура 1 январдан. Азыр ошо 1 кварталга 2012 жылдын 1 кварталына текшерүүлөрдүн планын алыш үчүн биз азыр бар документтерди даярдап атабыз. Ошо жеке ишкерлерден тийиштүү документтер бар, критериялар бар. Даярдап туруп, Минэконом развитиянын өкүлчүлүгү бар. Ошонун макулдугун алып, даяр кылып турабыз 1 январдан баштап. Ошол баягы биздин айтканды кылбаган злостный талапка жооп бербегендерге катуу чара көрөбүз январдан баштап.
Быйылкы жылы тамак аштан уулангандар Баткен шаарында катталган эмес. Эске салсак, Бишкек шаарында жана Жалал Абад облусунда уулангандар катталган. Бактыгүл Мираделова, Айжана Таштанова, Эрнис Азамат уулу, Нурньюс, Баткен облусу. Бишкектин Мурманск көчөсүндө 1 тонна көмүр баасы 3000 сомдон сатылууда. Бирок азырынча 1,2 тоннага чейин гана көмүр сатып алат. Башка жактан арзан болгондугуна байланыштуу кезекке жазылгандардын саны 800гө чамалады. Эгерде керектөөчүлөр азая турган болсо, лимит жакынкы күндөрдө алынышы мүмкүн. Анткени учурда Бишкекти көздөй 25-30 тоннадан көмүр менен 16 жүк ташуучу уна келе жатканы маалымдалды. Көмүр алуу үчүн кезекке тургандардын катары калың. Бир адам кайра албаш үчүн жана алып сатуучуларга жол бербөө максатында ар бир жаран көмүр алуу үчүн паспорттары менен катталышты. Бүгүн түшкө чейин эле кезекке тургандардын саны 700дөн ашты. Көпкө күтсө да арзан көмүр келгенине кубанган эл күн сайын келип кабар алып турууга деле даяр. Очередке турулуп, ар бир паспорт менен 3000ден таратылып атат. Негизи элге жардам эле болуп атат. Мында 6500 жери таппай атышкан элчи. Азыр болсо мына 700-чү очеред болду, бирок биякта балдардан тактап билдик. Баардыгын тең ошо 3000ден ар бир кишиге 2 тоннадан берилет экен. Ажиотаж кылбай, шашпай алсаңыздар, маалыматты ошо балдардан так алсак айтышты, баарыңыздарга жетет. Өкмөт ушуну камсыздап атат дейт. Эч кандай жалган таратылып атат же жок эмес экен, бар экен. Эми бирок аны күтүшүбүз керек. Эмне кылабыз, эми кырдаал ушундай болуп атпайбы? Туура түшүнгүлө. Мамлекет контролдоп атат дейт. Бардыгыңыздарга жетет деп биз жазылдык жаңы эле. 298 болуп жазылдым. Эми бүгүн тийбесе эртең тиет өчүрөт. Сабыр кылып турсак бардыгы болот. Кара байкаштырып көрсөм эртең тийгидей. Азыр үйгө кете берем, эртең менен келип кабар алам. Анан бу жерде ызылдап тура бергендин кереги жок. Аңгера үйгө бар башка тирлик кыла берген жакшы да, окат кылган жакшы. Бул кампага негизи 200 тонна көмүр түшүрүлгөн. Ал эми азыркы учурда болгону 50-60 гана тоннадай көмүр калган. Ар бир жаранга 1,5 тоннадан 2 тоннага чейин 3000 сомдон сатылып жатат. Ал эми азыркы учурда болгону 100-чү кезектегилер гана көмүрлөрдү алганга жетишти. Бирок жазылгандардын баары 3000 сомдук кара алтын менен камсыздалабы же жокпу азырынча белгисиз. Бирок кампанын жетекчиси жолдо дагы алынып келе жаткандыгын маалымдады. Анткени менен кезекке тургандардын баарына жетерлик келерин толук убадалай алган жок. Бүгүн дагы кара кечеден машиналар жүктөлүп чыгып атат. Ошо көмүрдүн сапаты жакшы. Кезекке жазылгандар жетеби, жетпейби аны так айта албайм. Көмүр дагы көп келет. Кудай буйруса аман эсен келишсе, ал чектөө алынат. Ким канча кааласа ошончодон жүктөп бере беребиз. Эске салсак, президент Садыр Жапаров кече Бишкектеги жаңы конуштардын биринде эл менен жолугушууда өкмөт кара кече кенинен казылган көмүрдү арзан ташып келерин убадалаган болчу. Шүбөйлесиңерби, көмүрүңөр барбы? Бүгүн 3000ге түшөт көмүр. Бир складка алып келип кара кечен Бишкек менен складтын адресин билбейм, анан соцсеттерге тиги телевидениеге чыгат 3000ден өкмөт организовать этип атабыз дагы, түшүрөбүз 3000. Бул бай 6000ден сатып аткандар баягы ташып келип сатып аткан камазистер болуп атпайбы. Түшүргүлө десек түшүрбөй койду. Анан өзүбүз колго алып 3000ге түшүрүп иштейли деп атабыз. Сатса алар да 3000ден сатат, болбосо региондорго ташып сатышсын да ошондор. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 11-ноябрга карата Кыргызстанда көмүрдүн 1 тоннасы 5940 сомду түзүп, октябрь айына салыштырмалуу 15% кымбаттады. Кара отун Ош облусунун Ноокат районунда эң кымбат сатылууда. 1 тонна үчүн 10 000 сом. Ал эми Баткенде 9340 сом болсо, Исфанада 8746 сомдон сатылып жатат. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Чындыктын символу, акыйкаттын ачыкчы, өз заманынын залкары болгон Токтогул Сатылгановдун эли Азаттык партиясы менен жолугушту. Өгүт кербени Токтогул өрөөнүндө болуп, эл менен эркин форматта жолугушуу болду. Элди кызыктырган суроолорго талапкерлер жооп берип, өз программалары менен тааныштырды. Күн санап Азаттык партиясынын колдогон элдин агымы өсүп жаткандыгын Токтогул эли айтып өттү. Күчтүү парламент болсо, күчтүү мамлекет болорун чогулгандар айтып, партиянын курамына жогорку баасын беришти. Кененирээк кезектеги материалда сөз болот.
Таланттардын өнөр адамдарынын мекенине айланган айтылуу акын Токтогул Сатылгановдун жердештери Азаттык партиясын өзгөчө тосуп алышты. Конок келиши кучак жайып ысык-налын көтөрүп талапкерлерди жылуу кабыл алышты. Азаттыкка кыргызым кантип жеттиң? Азаттык демократиялык саясий партиясы белгилүү болгондой, учурдагы орчундуу жана негиздүү делген маселелерди жар салып келүүдө. Эң биринчилерден болуп чет өлкөлөрдө жүргөн кыргыз мигранттарынын мекенге кайтаруу, аларга жумуш орундарын түзүү бүгүнкү күндөгү негизги көйгөйлөрдүн бири экендигин айтып келишет. Биз ошол балдардын түйшүгүн эске албай атабыз да. Акча сал, акча бер деп эле бул жакта отуруп алып жеп атабыз. Эч кур десе, мигранттарды бүгүн алып келгенге болбосо дагы, эч кур десе, ошолор салган 2 миллиардтын мамлекеттин ичинде сактап калганга аракет кылбайлыбы? Мейли, мамлекет жаман, бийлик жаман, депутаттар жаман, өкмөттө, президентте баары жаман болсун. Анда биз карапайым эл жакшы болбойлубу? Биз ушу менен каяка кетип атабыз? Караңгыга кетип атабыз. Билими жокко кетип атабыз. Мына караңарда бир мугалим жок, бир врач жок, бир кызматкер жок, себеби дегенде баарына запрет кылып койду. Хотя конституциялык укук алардыкы. Эми ойлонуш керек дейли, каяка кетип атабыз деп. Экономикалык жактан иним жакшы айтып бердим. Мен башка жагын айтып атам. Ушундай кырдаалда бүгүн мыйзамдын чегинде тең салмактуулук сактай турган бир гана жол калды. Бир. Ал жол жогорку кеңешке күчтүү инсандар, тажрыйбалуу, жүрөгүндө жалыны бар, айта турган сөзү бар, билими бар, элдин укугун коргой турган адамдар келгенде гана тең салмактуулук ошондо гана сакталышы мүмкүн. Бүгүнкү күндөгү экономиканын абалы, көкөйгө тийген кымбатчылык, мамлекеттеги өндүрүштүн жоктугу тууралуу чогулган токтогулдуктар Ахматбек Келдибековдон кызыгып сурашты. Эртеңки келечек бүгүнкү күндөгү кыйынчылыктан чыгуу жолдорун сурашты. Келдибеков учур талабы билимдүүлөрдүн, тажрыйбалуулардын учуру келе жатканын айтып өттү. Ал үчүн парламентте күчтүү, мамлекетчил, ар бир тармакты иштеп баштан өткөзгөн адам барса, ошол туура мыйзам жазат. Мисалы мен алып барып койсом, мен милиция жөнүндө мыйзам жаза албайм, армия жөнүндө жаза албайм, Исмаил Сакыш караганда. Мен финанс боюнча жазып берем. Мына Руслан айтып атат, омбудсман болдум деп. Омбудсман боюнча будан ашык мен жаза албайм. Ошон үчүн ар бир тармактын татыктуу эр азаматы, аял заты депутат болуп барса, ошол анан иштей турган мыйзам жазат. Бир муштун болуп түйүлүп, чачылганды жыйнап, үзүлгөндү улай турган учур келгендигин Руслан Бекназаров айтып өттү. Өлкөнүн эртеңки келечеги үчүн жан уруп, кызмат кылып, бардык көйгөйлөрдү чечүү үчүн жана элдин жашоо шартын жеңилдетүүгө тынымсыз аракет көрүлө турганын айтып өттү. Өкмөттүн аппаратында, президенттин аппаратында эксперт болуп иштедим. Эң башкысы акырында айыл өкмөт болуп, өзүнүн айылыма барып иштеп келдим 2 жыл. Бардыгы бир тең, айыл өкмөт болуп иштеген 2 жылдык тажрыйбам бир тең болду. Эл башкаруу, элдин чарбасын уюштуруу, элдин көйгөйүн чечүү бул башка маселе экен. Ошол жерде иштеп жүрүп тажрыйба өтө маанилүү экенин билдим. Эмне үчүн Азаттык саясий партиясына кошулдук биз? Биз келечекти курабыз десек, өткөн тарыхыбызды билишибиз керек. Бүгүнкү учурдун, замандын талабын билишибиз керек. Анан эртеңкиге болгон планыбыз болуш керек. Азыркы өнүгүп аткан, улам алдыга жылып аткан заманда биз дагы артта калбай, ошонун артынан ээрчишибиз керек. Өз заманын залкары, байманаттардын залиминен, алардын туура эмес жасаган иштерин бетке айтып, сүргүнгө айдалган Токтогулдун тоо мүнөздүү эли Азаттык партиясынын айткан ачуу чындыктарын эске алып, мекен үчүн, коом үчүн, эртең үчүн, келечек үчүн, эң негизгиси азаттык үчүн добуш берерин айтып, талапкерлерге ийгилик каалады. Суроо берип, талабын кое билген Ташкөмүр шаарынын тургундары Азаттык демократиялык саясий партиясынын талапкерлери менен кезигишти. Үгүт иши менен барган партия мүчөлөрүнүн жергиликтүү эли жакшы маанай менен тосуп алган. Жолугушууда элдин суроолору көп болуп, ага жооп да ала алышкан. Азаттык партиясынын Ташкөмүр шаарындагы үгүт жүрүшүн кезектеги материалдан кенен таанышсаңыздар болот.
Азаттык демократиялык саясий партиясынын талапкерлерин жагымдуу шартта тосуп алган жарандар Ташкөмүр шаарынын тургундары. Жергиликтүү тургундар аталган партия менен жакындан таанышуу үчүн шаардын маданият үйүнө чогулуп, партия талапкерлери менен таанышып, пикир алмашууга келишкен. Ташкөмүр шаарындагы үгүт иши адаттагыдай эле партия мүчөлөрүнүн элге болгон кайрылуусу, алардын программалары менен тааныштыруудан башталды. Ар бир талапкер элге үнүн жеткирип, элдин ишеничин алуу жана аны кайтаруу жөнүндө өз пикирлерин билдиришти. Бүгүн менин балам эркек урус керек. Бүгүн мамлекеттүүлүктү кантип сактап калабыз деген маселе туруш керек. Ар бирибизде кантип сактап калабыз? Ушундай болуп биз калып кете алабызбы? Жана агаларыбыз бизге мурас кылып тапшырган. Бүгүн мамлекеттин келечеги коркунучта. Ошондой эле партия талапкерлерине калк тарабынан суроолор көп болду. Жергиликтүү тургундар шаардагы бир топ көйгөйлүү маселелерге токтолуп, алардын чечүү жолдорун карап көрүүнү суранышты. Ал эми партия талапкерлери элдин кызыкчылыгындагы суроо талаптарга жооп берип, кайтарым баарлашуу орун алды. Сиздерге ийгилик. Мен азыр жол бизден шартты ушуга чейин кимге карайт, азыр дамыр демек кимге карайт? Анан жерлери боюнча, мурунку билесиздер, шарттын жерлери кайсы жерлерге чейин? Азыр ошол жерлер кимге карайт? Бир айтат казактарга, бир айтат орустарга. Ушуну айтып бериласыз. Андан кийин өкмөткө тапшыруу. Сиз айтып бериңиз. Андан кийин өкмөттүн токтоо менен национализация кылып койгон. 100%. Азыр анын ээси өкмөт. Фонд имущество. Жери дагы, имуществонун бардыгы, бирок Конституционный судка кайрылгандан кийин аны өкмөт чечсин. Себеп дегенде бул аукциондо сатылган деп, ага карабастан мен 4 жыл соттошуп жүргөндүн ичинде бир Базарбек деген балага ошол инвестор доверенность берген. Бул жердеги бүгүнкү сатылган жерлерди, оборудованиянын бардыгын, арка жүзүндөгү лагердин жарым, унун бардыгы мыйзамсыз. Ташкөмүр шаарындагы эл менен болгон жолугушуу бир топ убакытка созулду. Анткени элдин талапкерлерге карата суроолору жана үмүттөрү чоң экенин билдиришкен. Ошентип жолугууга келген элдин партияга ишеними жогору экени баса белгиленип, улуумун өкүлдөрү аларга ийгиликтерди каалап, алакан жайып, ак батасын берип узатышты. Эми Бишкектен Нур-Султан шаарына авиакаттамдар жандандырылат. Бул тууралуу Манас эл аралык аба майданынан кабарлашты. Эртеңден баштап Нур-Султан Бишкек, Нур-Султан багыты боюнча каттамдар уча баштайт. Авиакаттамдарды Air Astana компаниясы жумасына 2 жолу аткарат. Шаршемби жана жекшемби күндөрү. Ал эми 3 декабрдан тарта аталган багыт боюнча каттамдар жумасына 4 жолу уча баштайт. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү. Учуу убактысы 1 саат 50 мүнөттү түзөт. Каттам пандемияга байланыштуу 2020 жылдын башында токтотулган. Бүгін мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранында көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.